Бардығы балдар үшін мындай демилгени бүгін Альянс Алтын компаниясы көтөрүп, Таластагы Аярлуу Катмардагы балдарды Барчын лагерине жөнөттү. Балдарынын эс алуусуна шарт түзүлгөнүнө ата-энелер разы болушту. Ар бир ата-эне ар бир баланы эс алдырышка уктуубуз, милдеттүүбүз дегендей эмебиз бар өссүн. Анан бүгүнкү жашынакай шарт түзүп берип аткан Альянс компаниясына чоң рахмат. Таластагы Барчын лагерине жалпы 42 бала барды. Аярлуу балдар кыздар Талас районунан, Талас шаарынан жана алтын казылган Бекмолду айыл өкмөтүнөн тандалып алынды. Биз эч кимди калтырбаганга аракет кылдык. Талас районунан, Бекмолду айыл өкмөтүнөн, Талас шаарынан. Кичинекей кезиңде бир жерге эс алып келсең, бир жакшы бир жерди көрүп келсең, чоңоюп калганга чейин эсиңден кетпейт го. Биз ошол сыяктуу эсинде калсын. Ушу Альянс Алтын компаниясы каржылап ушинтип лагерге барып эс алдык эле деп бири таанышып, азыр да бул жерден айтып атабыз, урушпагыла, жакшылап ойноп, таанышып, келечекте жакшы достордон болгула деген тилектерибизди айтып атабыз. Мында балдар бир апта бою эс алышат. Балдарга 5 маал тамак берилет. Атайын көңүл ачуучу оюн-сок программалары дагы бар. Бардык чыгымды Альянс Алтын компаниясы көтөрдү. Балдарды азыр жайгаштырабыз, кыздарды бир жака, балдарды бир жака өзүнчө. Анан кийин бизде лагердин өзүнүн иш пландары бар, ошолордун баарын аткарабыз. Балдар 7 күн эс алат, 5 маал тамак ичет, тамагыбыз жакшы, меню түзүлгөн, утвержденный. Анан кийин мероприятиялар кетет, мероприятиялар ар кандай конкурстар кетет, эстафета, футбол, волейбол, теннис бизде бар. Аярлуу Катмардагы балдарды ата-энелер дагы коштоп келди. Алар балдар үчүн атайын убакыт бөлүп, бул эс алууну уюштургандарга разы болушту. Главное энди балдарыбыз эс алып, аман эсен, жашынакай болуп ойноп күлүп кетсин. Бул жерде энди мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да бар экен. Биз ушул Алтын Альянс компаниясына разыбыз, ушуларды көздөп, колдоп, ден соолуктарын каратып, жашынакай болуп алып келгенине. Колдон келсе баланы, ар бир ата бала үчүн жашайт. Эс алсын, балдар көрсүн, биздин келечегибиз балдар. Жакшы, рахмат ушу Алтын Альянска. Разыбыз. Альянс Алтын компаниясы балдарга өзгөчө көңүл буруда. Мындай эс алуулардын түрүн буга чейин дагы үзбөй уюштуруп келген. Бул акыркысы эмес. Айрыкча ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ушундай балдар эс алуучу жайында эс алууга мүмкүнчүлүк боло бербейт тилекке каршы. Ошондуктан биздин келечек болгондон кийин ушул балдардын жайкы эс алуусун камсыздоо максатында Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги тарабынан ушундай чечим болгон. Балдарыбыздын эс алуу күнү ушул 10 августтан 17 августка чейин деп белгиленген. Балдар кыздар лагердин шарттарын жактырышты. 7 күн бою мында ойноп күлүп эс алышат. Компания Талас областындагы балдардын жаркын келечеги үчүн ар кандай колдоолорун уланта бермекчи.